Эфирде Нарын облусундагы кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган кылтак теле көрсөтүүсү сиздер менен мен Айбек Айткулов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нарын шаарындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдтеги ар кандай мыйзам бузуу фактыларын жана ага карата көрүлгөн оперативдүү иш-аракеттер менен тааныштырмакчыбыз. Рейдтин башталышында эле өзүңүздөр көрүп турган бул ВАЗ-2121 үлгүсүндөгү автоунаанын алдыңкы номуру жок экени көзгө илинди. Андыктан инспекторлор тарабынан тезинен токтотулуп айдоочулук күбөлүгүн берүүсүн сурашты. А бирок тилекке каршы айдоочулук күбөлүгү дагы жок болуп чыкты. Ал эми шаар ичиндеги ВАЗ-2121 номерлүү Нива унаасынын терезелери толук караңгылатылган унааны токтотуу үчүн инспекторлор артынан барууга аргасыз болушту. Hangi bakıyorsun bu etkin başına? Ya, sen otur oğlum. Bravo, otur oğlum. Rahmetli çok olsa bir ağayda kırın. Rahmetli su tuttu olsa da. İnspektör narmıyor oğlum yani. İyi, adlet. Ne görsöt koyun. Prava var böyle, bolsa ayda olsanız bol. Prava var burada. Özüm ayda parayım mı? Prava var mı? Var. Ha, boldan demesi görsöt koysanız bir dakika. Bolsa özüm sayda parayım. Stayenka baramaz mı? Sizin dokumentleriniz bolsa çımda belki. Fotoğrafını çımda koy. Rahmetli çok olsan daha çok oturasın bir ağayda. Hadi şu ayda olsun. bez problem. Айдоочунун унаасынын тиешелүү документтери жок болгону аныкталган соң автоунаа токтотуучу жайга киргизилди. Постоянно işleyiş жүрүш кыл, спортта бар. Да, билди чыктым кой, айланып мен. Антан үзүн сен. Күнүнө билген таптай эле. Кымын немен бар? Ал не таптай? Машина таптай. Yo ал. Үчүн башынан баштап элечи. Yo канчадан бери илгерки машинаны элечи. Lan ne koyarsan da. Мен жазып О, эчтеке документ жок, айдоочулар чоң атам машинасы ошободон, чоң атам баары казып болду да. Жок эчтеке. Adakmen çok olsa aydan kol betken bilir mi? Билем. Ha boldan mı? Башынан ичинде эле жүрүсү. Башынан эле жок. Нарын ичинде эле жүрүм мен. Sen de unutasın da oturma. Окуймун кагазды жөбөлө кое берем мен. Koyuyorsun senden başkaları da koyuyorsun. Жок, эмне кагаз экен окуйм го биринчи Niye жөбөлө кое oturadasın берем bana? мен. Koy çubuğu bat. Кагазды окуп коесузбу? Oku da atali turат, familiya atың турат, başka niye турат? Мунакта эмне турат? Акт номер 8, Акты прием ошо. сдачи деп турат. Ошолорду окушум керек деп туурабы? Oku. Sen koy деген жоқ. Эми окуганга убакыт бергиле да, бакпаттан эмес. Болды кечке ezilбей. Kol koy da ota, men sen başka birзеке деген жоқпын сага. Наличие радиоприемник, магнитофон, оларды отметка кылбайсыңарбы? Sen ki бек отол машина. Бекиттиң да болду ген. Болгондо өтүп. Көрсөт жастып кач. Ачам да иштедим. Магнитофон санкы баарына. Аш коярсың көрөм. Эмне бар экен? Алтын каттырган. Ким билет? Аш коярсың, эмне бар? Мага шашылып турат. Ачсанан айтасың, алтын каттырган. Кара да жок. Аш капоттун запаскаң бар көрөлү. Жас берип бар. Запаскасы жок. 4 дөңгөлөктөр жас бар.
Все довольны? Sen недоволен болып атасың жерде. Жоқ, я просто бумажку читаю, баке, мен оқуым бар ғой, қағаз беріп жатқан қағазды. Ана мне отыр, сіз беріп жатасыз қағазды, мен оқып атамын, что здесь такого? Қырғызша сөйлесіп. Қырғызша сөйлегенде, баке, сөзіңіз қырғызша қылбаңыздар, қағазды беріп жатасыз, мен оқуым келіп отыр, оқып атамын мен, баке. Ешкіде жоқ мына, сен маркаң машинаң адресі жасылды. Жоқ, ошоны оқып қойын десемші, баке, бұл ежелі ызылдап отыр, потом сіз шығып отпайсыз. Мен саған ызылдаған жоқпын, кел қол қойып қой дедім. Башқа бірдеке деп атамын саған. Бұны қой Қойсыңды қой, қойын ғой мен. Ver kaçın. Ver tanış. Bitti okusun. Еттіп сетті. Қақы қойын? Қой мақа, оқып қойсын. O причинасы не екен? Причинасы кімне? Жогорудагы Toyota 200 үлгүсүндөгү автоунаанын ээси терезелерин караңгылатып алганы аз келгенсип, май кызматкерлерин көзгө илбей, мыйзамга баш бербестен качып кетти. Качып үлгүрүүгө жетишкен унаанын жанында май кызматкерлеринин унаасы чынында да караандаган жок. Бул күндөгү рейдте ушундай эле терезелерин караңгылатып айдап жүргөн Volkswagen Golf 3 автоунаасы токтотулуп, документтери текшерилип, протоколдор түзүлдү. Çekmişler göre anlatırsanız, 40 gol. жазып тұрса дайын болсаңыз рұқсат бермейді. Қазір серік болсаңыз АЗ 2107 үлгүсүндөгү автоунаа астыңкы номуру жок болгондуктан токтотулуп, тиешелүү документтерин сураганда жок экенин айткан айдоочуга протокол түзүлдү. Станка? Не, ам станка вывели толстый майлык десе байке ал. Ал бүгүнкү эле азыр айдоочу көбүс ток болуп жүрөт станки. Унаа ээсине эмне себептен номуру жок айдап жүрөсүз деген сурообузга жоготуп жибергендигин маалымдады. Дос ошентесиңби?
Тиги. Бурак. Нарын тууга чыга берем була. Мында лазым. Прованы алып келе ага. Анан сал. Андан мен прованды алып мен бияка түшүрөм. Биякта немелер жазбайбы? Машина жабылып кетти да просто. Запасканы ачпай. Ачыкчта өшөп. Ичинде калат. Үстүбүздөгү жылдын 16 апрель күнү Нарын дарыясынан жашы 50-60 чамасындагы белгисиз адамдын жансыз денеси табылган. Бул факты боюнча тиешелүү адистер териштирүү иштерин жүргүзүшүп, ким экендиги аныкталган. Ал эми 20 апрель күнү Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө атайын билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүүдө Нарын шаарындагы суу түтүкчөлөрүнүн капкактарын жана мүрзөлөрдүн тосмолорун уурдаган жарандар кармалды. Жогорудагы окуялар тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы буларга токтолду. Нарын областык ички иштер башкармалыгы тарабынан 2020 жылдын 3 айында жаш өспүрүмдөр тарабынан 5 дайынсыз жоголуп катталып, алар ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аман-эсен табылып, ата-энелерине тапшырылып берилген. Мындан тышкары кечээ тактап айтканда 2020 жылдын 25 апрель күнү Нарын шаарында жайгашкан орто мектептин окуучусу, 9-класстын окуучусу кыз киши үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жоголгондо боюнча бизге билдирүү келип түшкөн. Аталган маалымат боюнча иликтөө иштеринин жүрүшүндө ал ошо Нарын суусуна түшүп кетип, тилекке каршы жансыз денеси табылып, ата-энесине өткөрүп берилген. Мындан тышкары 2021 жылдын 15 апрелде ошо Нарын шаарынын аймагында 64 аймагынан жашы 50-60 жаш курагындагы азиат улутундагы эркек кишинин жансыз денеси ошо Нарын шаарынын аймагынан дагы табылгандыгын билдиребиз. Облус аймагында баса белгилегечү нерсе алдамчылык фактылары бизде катталып атат. Жалпысынан алсак 10дон ашык алдамчылык фактысы катталган. Мисал келтирсек, бул алдамчылык фактылары көбүнчөсү ошол өзүнүн күйөө баласы болом, балдарынын достору болом деп жанагы ар кандай интернет булактарынан дагы номерлерин алып, акча салдыруу максатында өздөрүнүн номерин берип, ишенимге кирип, терминал аркылуу акча которткон фактылар бизде бүгүнкү күндө аныкталып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Анан ошо кайрылат элек Нарын облусунда эле эмес, жеке эле ошо республика аймагында дагы өспүрүмдөр аябай көп жоголуп жаткандыгы массалык маалымат каражаттарына чагылдырылып атат. Мына ушунун эсепетинен ошо ата-энелерге, ошо окуучуларга карата көзөмөлдү күчөтүп берсеңиздер деп суранып кетет элек. Андан тышкары ошо алдамчылык фактысы боюнча башка бөтөн номер чалып, сиздердин ишенимге кирип, кандайдыр бир акча талап кылып салууларды байкасаңыздар, ошону териштирип, чынтөгүн билип туруп, эгерде ошол калпайтып алдоо максатында силерге чалып атканын байкасаңыздар, тезинен ошо 102 кызматына, шаардык, райондук ички иштер бөлүмдөрүнө кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Бөөдө кырсыктан алыс болуп, амандыкта кийинки эфирден жолугушканча.